Кыргыз би. Жок, башка. Жаркынай Кожомкулова 30 жашта. Ал биринчи топтогу майып. Ага Даун синдрому диагнозу коюлган. Бирок ага карабастан көп кырдуу талантка ээ. Комузда кол ойнотуп бий бийлейт. Каарманыбыз адамдар менен бат тил табышып, өзүнүн шайырдыгы, ак көңүлдүгү менен жакындарын сүйүнтүп турат. Адамдар менен общать этип аракет кылат, сүйлөйүн дейт. Ушу бирок адамдардын мүнөзүн карап түшүнөт булчу. Ошого полностью түшүндүрүп эмете албайт да, бирок баары бир. Ушундай общительный, ооруп атса дагы көп билгизбейт. Ооруп атса дагы ошо жаркылдап жайнап эле жүрө берет да байкуш. Комуз чертет, бийлейт, ошо ырдап аракет кылат, тили ток келбесе дагы аз. Боорукер, аябай боорукер, мындай катуу, зло эмеси жок да. Бирөө муну уруп атса дагы бул урбайт. Бирөө чаап атса да чаппайт. Бирөө бирдемесинин колунан жулуп кетсе дагы бул жулбайт, албайт. Ошондой бар да. Апасы Роза айымдын айтуусунда Жаркынай айым ооруга моюн сунуп отуруп калбастан, үй тиричилигинде да жардам бергенге жетишет. Тойго чакырса тойго барат, анан барбаган жерге барбай үйдө калат атасы менен. Каарманыбыз айына 6000 сомдун тегелегинде жөлөк боло алат. Бирок акчасы дары-дармекке гана жетет. Ошол эми Жаркынайды биз эми мындай адегенде башта кыйналып мындай кепчип капа болуп жүргөнбүз негизи элечи аны. Анан кепчибей эле тиги апам да раматылык айтып калган. Ушу сен сүйүн, ушу балаң момтуп өзү басып, өзү жүрөт, өзү тамак ичет, өзү чечинет, өзү жуунат, өзү тамак бер дейт. Ошонусуна сүйүн балам деп ошентип Аллага, Кудайыма ошо ыраазыбыз. Ушинтип балабызды бастырып ушундай даражага жеткизип койгон деле рахмат. Кызымдын диагнозун укканда ыйлагам деген Роза айым, жашоо бул күрөш, андыктан кыйынчылыкты жеңе билүү керек. Учурда бактылуу энемин деп айтат. Альбина Айбекова, Коом пресс.